На мирный митинг приехала экс-президент Роза Исаковна Отунбаева. Урматтуу калай халк. Тихо! Мен сүйлөгөндө азыр биздин элибизге, депутаттарга, саясий партияларга кайрылып атканым. Өмүрбек Текебаев бул чыган мамлекеттик ишмер. Кече Манас аэропортунда onu bir el aralık teröristi kılıp alıp ketkeni bizde bağırıstı ökündürdü. Buna Ömürbek'tin Kırgızistan'ın egemenliğini, demokratiyanı uşu jerde güldetkönünü kança iş jazagan biz barыбыз kalay kalk bileriz. Daima çinlik üçün kuyup жүрген adam. Buna biz internetten okup gördük. Al Maevski deyen kim, başkaları kim eken, Maevski'di bizge uşu bir prezent kılıp bergenine rahmat deyiz. Antkeni biz barız. Uşu azırkı jamanlıkka koşula turgan güçtөр. Buna uşul uçurdan azır paydalanıp biz barız başımızды koşuşumuz gerek. Men oyumça uşu 2017 жылы шайлоо жылы Кыргызстан бул президенттен кийин каяка барат? Кайсы жолду тандайт? Эмне иштер болот дегенди ойлобой, мына биз болсо ушундай жаман иштерге барып жатканыбыз өкүндүрөт. Өмүрбек Текебаев бул биз барыбыз урматтаган, сыйлаган, ошо жогорку кеңештин баарын баштаган жигит катары жакшы тааныйбыз, билебиз. Мына ушундай адамды мантип кемсинтип атканы бул коррупцияга каршы күрөшмүш. Мына ушундай бизди баарыбызды күйбөгөн жерибизди күйдүрүп атат. Мен айтат элем, азыр баарына кайрылат элем саясий күчтөргө. Биз баарыбыз азыр консультацияларды башташыбыз керек. Баарыбыз сүйлөшүбүз керек. Биз болсо сен жаман, сен жиндиде отурбай, Кыргызстан каяка барат? Кыргызстан кайсы жол менен барат? Кайсы биздин азыркы уулдарыбызды, ошолорду сактап калганды биз азыр ойлонушубуз керек. Мен азыркы бийликти чакырат элем. Өмүрбек Текебаевка ал татыктуу боло турган ушундай мамиле жасаш керек. Текебаевдин баягы презумпция невиновности деген толук азыр сакталып турат. Текебаев азыр кеминде үй камагына бошотулсун. Мына ушул жердеги активисттер, атамекен, башка партиялардын ушул жерде жолдоочулары баарыңар бир баарыбыз башыбызды кошуп тике турганыбызга мен чоң ыраазычылык билдиремин. Атамекен партиясынын депутаты Каныбек Иманалиевди. Касиеттүү калай журт, калкылдаган кыргыз эли, силерди азыр интернет аркылуу 300 000 киши көрүп атат. 300 000 киши бул бийлик алмаштырганга жетет.
Biz Kırgızeli kurulu кезінде Разаковтың қадырына жете алған жоқпыз. Өлгөндөн кейін Кыргыз ел батыр кылдык. Biz Kırgızeli Орынбек Садырбаевтың барқына жете алған жоқпыз. Өлгөндөн кейін батыр кылдык. Мен bir сунушту табыш коем. Бүгүн Атамекен партиясы чечим чыгарды. 2010 жылы Кыргыз халкын кандуу граждандык согуштан алып чыккан Кыргыз элинин батыр кызы Роза Отунбаеваны Кыргыз эл батырын көрсөтөбүз. Биринчи президентти да көрдүк. Биз экинчи президентти да көрдүк. Биз төртүнчү президентти да көрдүк. Бирок бирөө дагы Роза Отунбаева кылган эркиндикти кылган жок. Туристтер адамды сыйлаган үйрөнөлү. Урматтуу агайын туугандар, ушу бийлик келсин деп Текебаев башын отко салбады эле. Эми ошол бийлик Текебаевди түрмөгө сала атпайбы? Ушу бийликте бекемдеп беремдеп 1000ге жакын иш козгоп, бандиттер менен кармашкан Саян эмне болду? Аны түрмөгө камайсып атпайбы? Кыргыздын мыкты азамат жигити 6 апрелде Нарын элин көтөрүш күндөгөн Шыкмаматовду түрмөгө отургузат деп атпайбы? Отургузса да болот. Текебаевди атып салса да болот. Аны эмне болот? Баарыбыз кул сыяктуу жашайбыз. Сүйлөй албайсыңар. Тамак жеп, мал сыяктуу жашайбыз. Силер ошо бийликти каалап атасыңарбы? Жок. Мына бир айдан кийин туура 1 жыл болот. Коррупцион болдубу? Жок. Сот реформасы болдубу? Жок. МВД реформа болдубу? Жок. Элдин бийлиги элге келдиби? Жок. Криминал бийликтен кеттиби? Жок. А криминал бүгүнкү бийлик менен дас торкондош. Экөө бир табактан 5 бармак жейт. Анда 90 бала эмне болду? Кайран жигиттер ай. Ушулар ушакта мо эркиндикте балдарын эркелетип, кыз сүйүп, тойго барып, свадьбада бийлеп жүрсө болбойт беле? А президенттин жанындагылар бири калбай миллионер болду. Араңарда ким байды? Силер мына көбүңөр айылдан келгендер 10 жыл теңге берген жүрөсүңөр. Силер 7-ci жылкы калпаңар менен жүрөсүңөр. Тура. Андан кийинки келген бийлик 7 жылда 7ден үй алмаштырды. Кимиңер үй алдыңар? Кимдердин укуңарды милиция коргоду? Милиция бул байкуш, булар байкуш бийликтин калканчына айланып калды. Милиция минтип турбаш керек. Милиция бул элди коргош керек. Дагы бир сунуш. Мына президент болобуз деп азаматтар атылып чыкты. Баары татыктуу. Темир Сариев, Бакыт Төрөбаев, Бабанов. Булар уш жерге келип сүйлөшүн. Уш жерге келип көрсөтсүн. Президент болом десе эртең эмес, ак үйгө чыкканда эмес, азыр менен болсун. Азыр могу жерге келип кантип укукту колдойт, кантип демократияны колдойт, кантип элди колдойт көрсөтпөсүн. Бүгүн элге жолобогон бийлик эртең силерге жолойбу? Урматтуу агайын туугандар, 3 нерсени сурагам. Биринчиден ара ичкендер болбосун. Жок, болбойт. Биздин ниетибиз таза, колубуз таза, биздин калпагыбыз таза, биздин жүрөгүбүз таза. Бул Текебаевди камагандык, бул чындыкты камагандык. Бул акыйкатты камагандык. Бул калпакты тебелегенге барабар. Бул күндүктү тебелегенге барабар. Кыргыз элин алдаса болот. Кыргыз элине айлык бербей койсо да иштей берет. Бирок кыргыз элдин намусуна түйгөндө эч нерсеге карабайт. Bir жумадан бери 11 депутат болсо 4 иш козгоду. Бул деген саясий репрессия. Текебаевди Польшадан камаган, Кыргызстандан камагандан корккон. Азыркы бийлик Кыргызстандан Манас аэропортунан камады. Бул дүйнөдө мындай болбойт. Дүйнөдө качып жүргөн аферист Маевский дегендин тыш жердеги көргөзмөсүнө көрсөтмөсүнө таянып Текебаевди камагандыгы бул бийликтин алсыздыгы. Текебаевдин күчү чындыкта. Текебаевдин күчү эл тарапта. Текебаев 5-6 айдан бери бийликтин бетин ачып берет. Бул бийликтин элге чейин коррупцияга батканы, колу акча көрбөй, сом көрбөй, долларга баткандыгын далилдеп берди. Бийлик бир да сөз айта алган жок. Экинчи менин өтүнүчүм, өткөндө Шыкмаматовду коргоп атсак, мамлекеттик басма сөздөр акча таркатып атат деди.
Эгерде ошентип КТР айтса, мындан кийин баарыбыз чолук КТРге барабыз. Ошол акчаны